Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Эми Кыргызстанда проблемалар аябай көп. Ошол орчундуу проблемалардын бири, орчундуу деп эсептелген проблемалардан бир мындай мисал менен пикир алмашкым келип турат. Бул өтө негиздүү, баягы мыйзамсыздыктын мындай символу десе да болот да. Баягы мамлекеттик органдардын ошо мыйзамсыздыктарга кандай баягы мамилесин мен мындай мүмкүн болушунча кыска кылып туруп айтып берейин. Биз эми баягы доверенность менен баягы кээ бир жабыр тарткан адамдардын укугун коргоп келебиз. Ошолордун бири Мурас Ордо боюнча 329-токтом 30-декабрь 2005-жылы чыккан. Бул жерде пригорода Мурас Ордо баягы согласно эме деп туруп ал бир эле көчө, бир 7 участка жөнүндө гана сөз болмокчу. Ушул жерде 6-7 земельный участок 2272 Эргешев Рахматулла, земельный участок 2271 Мамат Касымулы Абдыкапар, земельный участок 2270 Юсупова Санавар, земельный участок 2269 Сырматов Рыскул, земельный участок 2268 Иманкулова Жазгул Туратбековна, земельный участок 2267 Шакирова Инжамил Аманова иштейт. Земельный участок 2325 Абсатарова Шахзада Ашимовна депчи. Эми бул боюнча эмне деп айтабыз? Бул мына 1-май мамлекеттик администрациясынын токтому. Анан буларга жанагы выписка из протокола деп документ берип атат. Ошо документтин негизинде булар баягы госрегистр, мамлекеттик регистрация уюму буларга жанагы кызыл китептерди чыгарып берип атат. Регистрация кылып, ушул жер менчигиң болду деп. Булар ошонун негизинде аерге үй салып атат. Үй салып жашап атат дейм. Анан жашап аткандан кийин анан булар эми жөнөкөй адамдар, бул саясат менен да башка нерсе менен да жумушу жок. Раз документ бардыгы болгондон кийин үйдү салып алып туруп, анан үйдүн документин жасайбыз деп ошо жанагы ДЖС деп коет, азыркы УЗС, ошого кайрылышып атат. Бир топ каттарды жазып, биздин үйгө уруксат бериле деп. Анан УЗС кат жазып атат. Бизге шаардын баягы башкы планы бекитилген жок, бекитилгенден кийин беребиз, андай мындай деп. Вообще эле ошол Мурас Ордо боюнча 2400-2600 участка болгон болсо, булар бир 200-гө жакын эле участкага уруксат беришкен. Азыркыга чейинчи андай нерсе болгон эмес да. Анан эле булар баягы жашап аткан үйлөрдө эле бул жер жол экен, бул жер башка бирөөнүн жери экен деп чыгып атат да. Анан сотко берип атат. Сотко берип туруп, баягы берген каттоо документтерин жокко чыгарып, жанагы тамдары мыйзамсыз салынган, уруксаты жок, бузулсун депчи. Анан сотторго булар архивден справка алып, мамлекеттик архивден справка берип атат. Баягы архивный документ боюнча бул жерде булардын спискасы жок, булар спискада болгон эмес, же болсо бул жер берилген эмес, башка деп туруп, ошол УЗСтин, ошо ДЖСтин берген доосунун негизинде соттор баягы эч мындай анализ кылбай, талдабай, башка кылбай туруп эле чечимдерди чыгарып атат да. Мындай чечимдерден ушул эле 329-токтом боюнча бир 10дон ашык болсо керек. Бул соттун инстанция, биринчи инстанциядан, экинчи, үчүнчү инстанциядан өтүп атат. Биз эми ошол процесстерге катышкан катарында биз ойлодук да, биз мындай ошол сотто жүргөн документте жанагы Маткасым уулу Абдыкапар Эргешев Рахматулланын документтери боюнча биз ошол соттук документте УЗСтин ошол жерге тилкеген 2 спискасы бар да. 2 спискасы бар, 2 спискасы баягы тизмеде, баягы токтом бирөө мына турат, мында бир оригиналдары баягы мына 439 деп. Экинчи списоги бар, экинчи көп 425 деп. Бирок
Бул списоктер баягы 100ге чейин баягы бирдей, 100дөн кийинки фамилиялар абсолютно разный, башка жок. Биринде бар, экисинде жок да. Анан биз буга кызыктык. Кызыгып архивден баштадык да. Архивден баштасак, эми таң каларлык да, мындай бир Кыргызстанда гана болушу мүмкүн да, башка жерде мындай факты болбойт да. Бу өзүн өзү урматтаган адамдар мындай нерсени жасабайт. Мына менин колумда мына акт турат, акты документальных материалов постоянного хранения Центрального государственного архива Кыргызской ССР от Первомайской районной администрации депчи. Мына бланканы карагыла. Бланка архивный отдел МВД Кыргызской ССР дейт. Бланка город Фрунзе, бул вообще эски эме да, 78-жылы чыккан архивный эме экен. Ошого толтуруп туруп, бу жерде 13 январь 2015 деп туруп 195-95 баягы страница 2004-2005 1 май администрациянын токтомдору деп туруп тапшырып өткөрүп атат. Эми мыйзам боюнча, архивдик мыйзам боюнча 5 жыл документ, ошо документ түзүлгөн ведомство эмеде архивде туруш керек. Мыйзам ушундай. Архивный материал архивден эч качан чыкпаш керек. Ал чыккандан кийин ал жараксыз, ал документчи. Ал жерде жазылып турат. Эгер сотко, башка жакка чыгарган болсо, только ошо сотрудник, архивдин сотрудниги сопровождениясы менен барып келет. Документчи. Бул документ кантип 5 жылдан кийин баягы срок эмесине карап 10 жылдык, 20 жылдык деп туруп, булар госархивге баягы экспертизаларга катышуусу менен комиссиянын катышуусу менен өткөрүп бериш керек. 5 жылдан кийин. Значит, бул документ 2005-те түзүлгөн болсо, 2010-жылы өтүш керек эле. Өтүш керек эле 1 май райондук администрациясы тарабынан өткөрүлүш керек да. Архив аякталып атпайбы ведомство. Бул УЗСтен 15-жылы өтүп атат. 15-ci өтүп атат. Ушундай кылып туруп эле УЗС документтерди өзү каалагандай бузуп, оригинал жок да. Оригинал кандай, аны эч ким билбейт. Каалагандай кылып туруп эле баягы адамдарды чыгарып салып, керектүү адамдарды киргизип алып, сотко берип, соттон баягы сот менен закондоштуруп берет экен да. Ушул архивный документтерди булар соттор аркылуу мыйзамдаштырып атат. 15 жылдан кийин мына 13 январь 15-жылы өтүп атат мына документчи. Анан кийин биз дальше баягындай дагы изилдеп эме кылгандан кийин бул жерден ошол Первомайская администрацияда биз эмени таптык да, жанагы журнал регистрации постановлений за 2005 год деп 2005-жылкы ошол Первомайская администрациянын чыгарган токтомдорунун регистрация журналы. Маматалиева деп жүргөн экен, ал киши өтүп кетиптир байкуш. Бул жерде турат, баягы 14 листтен турат, бүт бардыгы эме, бирок бул жерде бул токтомдор жок. Мына бул токтомдор эң акыркы токтом 30 декабрь 2005 327 токтом гана регистрация болгон. Калган токтом журналда регистрацияда жок. Бирок жанкылардын жасаган кийин 194 документи 195 деп түзүү, эми бу жерде полный подделка да, муну должностное преступление дейби, кандай дейт. Муну эми укук коргоо органдары баа бериш керек да. Эми эгер булар мына чиймеси толук чийилип турат, көчөлөр номерлер коюлуп турат, ушунун негизинде токтом чыгып атат, ушунун негизинде госресурс госакт берип атат, бул кишилер там салып атат, башка кылып атат, жашап атат. Муну не максатта? То есть ушу 329 токтом боюнча жана УЗС муну баягы акча табуунун бир мындай проекти кылып алыптыр да. Канча жолу оңдоолор болгон да, эми Кудай билет. 327 акыркы токтом, 329 канча токтом биякта регистрация болгон эмес, бирок жүрөт УЗСтин печаты мененчи. Эми УЗСтин бу жерде кол коюп, УЗСтен архивный документти УЗСтен алган архивдин кандай каякта жоопкерчилиги бар да. Анан биз бул боюнча сотторго
бардығына берген ушу документтерди. Соттор эми билесиңер, сот процессинде берилген документтерге баа бериш керек да. Же туура, же туура эмес депчи. Эч кандай оценка жок эле чечим чыгарышып атат, уруп элечи. 3-инстанция тең. Бул эми баягы элдин айткан наразы болгончо бар да бул соттор. Бизде бул фамилиялары да бар, эми азыр фамилиясын атабай эле коёк. Эң негизи бул маселе боюнча биз Генеральный прокуратурага 2 жолу кайрылдык. Айнанайындар, мына биз силер топтошуңар керек эле, бирок биз топтодук. Мына баардык документтер бар. Ушу документке жана юридический баа берип койгула депчи. Ушу Генеральный прокуратура 4 жылдан бери ушул документтерге баа бере алган жок. Бирине шылтайт, аягына келип эле жооп жок, же башка нерсе жок. Бул боюнча Зулуштун лично өзүнө кайрылгам. Чечебиз баа берилет деди. Бу жерде бир жакка барып издештин, бир нерсе кылыштын кереги жок. Анан эми азыр мунун бир гана чечүү жолун жана Жапар президент болуп келгенден бул кабыл алды. Абдан туура чечим. Баягы ким ошол жерде жашаган болсо, ошону баягы мыйзамдаштырып бергиле деп. Эми азыр мыйзамдаштырып бергиле дегенден кийин кана бу Генеральный прокурордун мындай эмеси да. Ушуну кошкон арыздарды кайра көтөрүп чыгарып, азыр чечиш керек эле да. Же буларга адамдардын тагдыры абсолютно кызык эмеспи? Эми таптакыр мыйзам иштебейт. Генеральный прокуратуранын жоопкерчилиги баягы Конституция боюнча 105-статья, мурунку 104-статья. Булар надзорду булар кылыш керек эле да. Мыйзам иштеп атпайбы? Биз документтердин баардыгын берип атабыз. Эми бюджет мыйзам иштебесе, акча саясатта мыйзам иштебесе, ошо мыйзам иштебегенден өкмөт баягы мамлекетибиз кыйрап аткан болсо, бу жерде конституциянын нормалары бүт бузулуп аткан болсо, мына 4-берене мамлекеттик муниципалдык кызмат адамдарынын коррупция үчүн шарттар түзгөн аракетине тыюу салуу. Мына биз берип атабыз, гана Генеральный прокуратуранын тыюу салганы. Эми бул жерде бул конституция түздөн-түз иштейт. Конституциялык мыйзамдар башка ченем актылар конституциянын негизинде гана кабыл алынат. Экономикалык ишмердүүлүктүн ар кандай түрлөрүн коргойт. Андан кийин бул жерде жазып атат. Адамдарга зыян келген, мына адамдардын жана жарандык укуктарын жана эркиндиктерин чектеген мыйзам алдында ченемдүү укуктуу актыларды кабыл алууга тыюу салынат. 23-берене. Айнанай, мына Генеральный прокуратурадагылар конституцияны бир сыйра окупай болотчу. Мына 23-берене. Бул чекти адамдар документтерин алып алган болсо, жокко чыгарып атпайбы? Эмнеге тыюу салбайсыңар? Мына бу жерде ачык жазылып атат, мына 23-берене 3-пункт. Адамдын жана жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин чектеген мыйзам алдындагы ченемдик укуктуу актыларды кабыл алууга тыюу салынат деп. Чечимдерди кабыл алып атпайбы соттор, башкалар? Тартипке салыш керек да. Анан бул жерде дагы бир нерсе бар. 35-берене. Конституцияны окуп атам мен. Ар бир адам мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана алардын кызмат адамдарынын кызматтык милдеттерин аткаруудагы мыйзамсыз аракеттеринен, аракетсиздигинен келтирилген зыяндын ордун мамлекеттен толтуруп алууга укуктуу. Эми силер үчүн силердин мыйзамсыз аракетиңерден же болбосо аракетсиздигиңерден зыянды мамлекет карыз болуп тура береби? Баары бир мамлекет кайсы бир учурда баары төлөп берет. Бирок кимдин эсебинен? Силердин эсебиңерденби? Ошон үчүн урматтуу мамлекеттик кызматкерлер дагы, мына жабыр таткан адамдар дагы, эми бардыңарга Аллах таалам инсап берсин. Бирок мындай бирин-бири кордогон болбойт. Ыйман болуш керек. Миң байысаң дагы баары ошол адам эле ойдон каласың. Ошо айтып атпайбы, кызматта жүргөн, кызматта болгон адам байлыгы менен сый урмат албаш керек. Ал жөнөкөй элдин көйгөйлөрүн чечкен бир туура акыйкат адам катарында мындай сый урматта болсо деймин да. Эми кийинкилерди да ойлогула, туугандар. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта болгула.